Учурда Кыргызстан энергетикалык тармакты жакшыртууга басым жасап жатат. Ушуну эске алган президент Садыр Жапаров Сауд өнүктүрүү фондунун өлкөдөгү гидроэнергетикалык долбоорлорду ишке ашырууга катышуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү сунуштады. Сауд Арабиянын өнүктүрүү фонду Кыргызстанда ишке аша турган бир катар долбоорлорду колдоого алууда. Андыктан алардын бул эмгегин эске алып, президент Садыр Жапаров Сауд Арабиянын өнүктүрүү фондуна президенттин ардак грамотасын тапшырып алдында турат. Сауд өнүктүрүү фонду Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйлансын. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Эмгекти баалап сыйлык тапшырган президентке Султан Абдурахман Аль-Маршад ыраазычылыгын билдирип, кубанычы менен бөлүштү. Биринчиден Кыргызстанга келгениме жана Кыргызстанда экениме абдан кубанычтамын. Бул сапарда жогоруда президент айткан долбоорлорду ишке ашыруу максатында сүйлөшүү болду. Муну менен азыр Кыргызстан жана Сауд Арабия мамилелерин дагы тереңдетүү жолундабыз деп айтсам болот. Түзүлгөн келишимдер үчүн кубанычтабыз жана алдыдагы ондогон долбоорлорду биргеликте жүзөөгө ашыруу ниетибиз бар. Фонд турак-жайды каржылоо жана Суу-Самыр Талас-Тараз жолун реконструкциялоо долбоору боюнча 130 миллион долларлык каражат берери күтүлүүдө. Бул долбоор мен ойлойм Кыргызстан экономикасына эле эмес, биздин жарандардын жашоосуна, мугалимдерге, врачтарга, аскер кызматкерлерине бүт ушу президентибизден чоң бир салым болот. Ушул салымга Сауд Арабия чоң салым кошуп атат. Андан сырткары жолдорду оңдоого. Негизи эле ушул мына буга чейин 30 мектептин курулушу жакында аяктап атат. Сауд Арабияда мен ойлойм мындан арыда биз экономикалык соодалык андагы бир жогорку тепкичке чыгарабыз. Түз аба каттамдар ачылат. Ушунда отуруп мен ойлойм биз бир туугандыгыбыз, динибиз бир, тарыхыбыз бир. Эми буга чейин бир болгонбуз, келечекте да мен ойлойм бир болот.